Саламатсыңарбы? Биз улантабыз Матай жазган жакшы кабардан. Биз бүгүн Матайда 5-бөлүмдү карайбыз. 5-бөлүм өтө белгилүү бөлүм. 5 бата жөнүндө Исам. Биз ушу 5 бата жөнүндө сүйлөйбүз бүгүн. Мен Израилге саякатта жүргөндө, ушу жерде Галилей деңизи бар. Ал жерде ушундай бир бийиктик жерде сыйынуу үйү бар. Анан ал жерде ушул 5 бата жөнүндөгү сыйынуу үй. Ал ушу бата жөнүндө айтылган. Руху жакырлар бактылуу, анткени асман падышыгы алардыкы. Ыйлагандар бактылуу, анткени алар соронушат. Момундар бактылуу, анткени алар жерди мурасташат. Адилеттикке ачыккандар жана суусагандар бактылуу, анткени алар тоюшат. Ырайымдуулар бактылуу, анткени аларга да ырайым кылынат. Жүрөгү таза адамдар бактылуу, анткени алар Кудайды көрүшөт. Тынчтык орнотуучулар бактылуу, анткени алар Кудайдын уулдары деп аталышат. Чындык үчүн куугунтукталгандар бактылуу, анткени асман падышалыгы алардыкы. Ушул 8 бата жөнүндө Иса Машаяк айткан. Анан руху жакырлар деп анан дагы калгандары айтылган. 8 бата жөнүндө айтылат. Бирок бир нерсени силер билишиңер керек. Бул негизи батанын тамыры бул Иса Машаяк. Анткени Иса Машаякта бата бар. Бул жерде 8 бата жөнүндө айтылса дагы, ушу 8 бата жөнүндө Исаны кабыл алышуу жөнүндө айтылат. Руху жакырлар бактылуу. Эмне үчүн биз рухубуз жакыр болуш керек? Эмне үчүн бизде ушу рухубуз жакыр болуш керек? Эгерде ушу батанын булагы Иса болсо, Исадан башка эч кандай ушундай булак жок башка батанын. Эгерде биз Исанын ичинде болсок, бул биз батанын ичинде болобуз. Бул жерде жазылып турат руху жакырлар бактылуу деп. Эмне үчүн биздин рухубуз жакыр болгондо гана биз баталуу болобуз? Ушу 8 бата жөнүндө бата Иса аркылуу келери жазылган. Эмне себептен руху жакырлар бактылуу? Качан руху жакыр болгондо гана ал батаны ала алат. Мен көптөгөн адамдарга жакшы кабар таратамын. Анан руху жакыр эмес адамдар, алар Иса Машаякка муктаж эмес. Анан биздин жыйынга бир адам келди дейт да. Ал куткарылуу алып абдан кубанган ал адам. Анан мен ал кишиге жолугуп, анан бир аз баарлашканбыз. Ал адам бир компаниянын ушу башчысы болгон. Анын ушул эмеси ушул абдан өнүккөн, өскөн болгон да компаниясы. Кантип ал адамдарга айтканда, эгерде силер деген иштеген адамдарга айлык бере албасаңар, эмне деген компаниясыңар деп башкаларга сын таккан.
анан банктын начальнигине барып акча сураганыңар бул кандайча деп. Анткени анын өзүнүн компаниясы абдан өнүккөн, өскөн ошол учурда. Анан ал барып аракет кылып ушу банктын начальнигинен акча сураштын да кажети жок болгон. Ал банкка келгенде кайра андан сурашчу, сизге керекпи деп. Ал ушундай өзүндөгү иштеген адамдардын айлыгын бербей калган учур да болгон эмес. Анткени алынын компаниясы абдан ушундай өнүккөн, өскөн да. Анан ал башкаларга абдан шылдыңдап, ой ушу компанияны алып жүрө албагандан кийин кандайча болот деп шылдыңдаган. Анан кантип ушул компанияны ушинтип иштетиш керек деп. Эгерде сен ушу өзүңдөгү иштеген адамдарга айлык бере албасаң, эмне деген компания деп. Анан банктын начальнигинен акча сураганың бул кандайча деп мындай. Анткени анын өзүнүн компаниясы абдан жакшы өнүп өскөн. Ал эмне деп айтпасын, ал мыйзам түрдө аткарышчы. Анын компаниясындагы иши абдан жакшы жүргөн. Анан ушул кызматчысы ушу компаниядан бир ката кетирген да. Анан ал теңшергенде, анын ушу кызматчысы ушундай ката кетиргендиктен аны урушкан. Сен туура эмес ой жүгүртүүдөн кантип ушинтип иштесе болот деп урушкан аны. Анан кайра айткан, эми кайгырбай эле кой, мен өзүм аракет кылып чечиккенге аракет кылам деп. Анан ал ойлогон, мен аракет кылсам сөзсүз түрдө болот деп. Бирок ушу нерсени чечкенге анын мындай күчү да жеткен эмес. Ал айтат, мен мурда эмне кылбайын, меники дайыма болчу дейт. Мен кыла албаган, чече албаган нерсе болгон эмес деп. Меники дайыма жакшы болчу дейт. А эми азыр такыр болбой атат деп. Компаниянын деңгээли түшкөндөн түшүп баштаган. Анан көп эле адамдар өзүнүн акчасы менен ушундай компанияны түзө албайт да. Анан башка жактан алып туруп, анан компанияны түзүшөт да. Анан эгерде компания жакшы иштесе, анда кредиттерди да башка нерсени жаап койсо болот. Эгерде сен кредитти алып жакшы жаппасаң, ал кредиттерди убагында төлөбөсөң, анан ошол кредиттеги банктагы ошол кредитти төлөгөнгө талап кылып башташат. Эгерде сен жакшы төлөй албасаң, убагында төлөй албасаң, сен банкротко учурайсың. Анан бардык болгон нерсеси компанияны аны банкка өткөзүп берет да. Жер болобу, бардыгын ошону компания өткөзүп берет банкка. Анан көп учурда алар деген ушунун бардыгын которгонго туура келет да, жарымын, бардыгын. Анан ал суранганда ушу банкротко койбостон ушул бир аз убакыт күтүп тургула деп. Анан банк жакшы компания болгондуктан ал ушу кечирип анан кийин ушу күтө турганга макул болгон да. Анан алар айтышкан, эгерде силер ушул убакытка чейин төлөбөсөңөр, анда силер банкротко учурайсыңар деп. Ал адамды ушул күнгө чейин абдан жакшы болгон. Ал эмне кылбасын, ал ушундай ушу такыр чече алган эмес да. Анан банктан чалышып ал адамга, эртеңке чейин эгерде акча чогултпасаңар, силерге канча дагы убакыт керек деген. Бирок жол жок болчу эле. Банк дагы 2 күн берген, бирок болгон эмес. Анан ал банк ушул банкротко учураган да, бул компания. Анан ушул компанияны аукционго өткөзүп берген. Анан бардык нерсесин ушундай арзан түшкөн да. Анан компаниясы ушундай банкротко учураган. Ал жакшы ушул компанияны алып жүргөндөн жакшы болгон. Ал качан аукционго түшкөндө, баягы берген алган адамдар келишип,
Анан бардык нерсесин ушундай талап тонолуп калган да. Кызматчылары да кетип калган. Анан машинасы айдаган ушул кетип калган шофёру. Анан кийин ушул бирок бир гана жери болгон да, эч ким билбеген. Эгерде ошо жерди сатсак, бир нече миллион акчаны тапса болмок да. Анан аягында, ушу картайганда, ушу аялы менен ушу жерде жакшы жашайм деп ойлогон. Анткени ал жер ушу аялынын атына аталган, жазылган. Анан ал аялына айтканда, менде башка эч нерсе калган жок, жерден башка. Эгерде экөөбүз ошо калсак, эгерде аял күйөө болуп, анда биз жерди дагы утуруп ийебиз, кел ажырашалы деген да. Жөн эле мыйзам түрүндө биз ажырашкан болобуз. Анан ортобузда бир түшүнүксүз нерсе болбосун. Мен жерди ушу алдырып албаш үчүн гана сени менен ажырашып атам деп аял айткан, макул деп. Анан алар ажырашкан. Анан алар ажырашкандан кийин алар эки башка адам болуп калышкан. Анан ажырашкандан кийин аялы айтканда, мен сага бир нерсе айткым келет деп. Анан ал айткан, эмнени айткысы келип атат, айт деген. Анан анын аялы айтты. Алтыным, мен 20 жыл мурун эле сени менен ушунчалык кызыксыз болуп калгам. Ушу 25 жыл мурун эле мен сени менен ажырашайын дегем. Биздин ортобузда бала бар болгондуктан мен гана сени менен ажыраша алган эмесмин. 25 жыл мурун эле мен ушу ажырашайын дегем. Эми мыйзам түрүндө ажыраштык. Бүгүнкү күндөн баштап биз экөөбүз эки башка адамдарбыз. Сен мага ушунчалык тажаткандыктан мен сени менен ажырашкым келет. Биз эми экөөбүз ажыраштык. Анан күйөөсү абдан ушунчалык мындай таң калганда ушул айтканда. Ал аялы бактылуу экенин деп ойлогон да, ал мен аркылуу бактылуумун деп ойлосо керек. Эми ал болсо тепкичтен басыш керек, анан деген барып ушу метрого түшүш керек. Аныкы бардыгы мурда жакшы болуп жүргөндө. Анан өзү акылдуу болуп, ушу компанияны алып жүргөндүн бардыгы талкаланган. Менин компаниям өнүк өскөн мен жакшы жасаган үчүн эмес. Мен акылдуу адам эмесмин. Менде жөн эле мындай жакшы иш жүргөн. Мен катуу үн менен кыйкырып сүйлөгөм. Анын руху жакыр болгон. Анан ошондо ал жыйынга келген. Анда жыйынга келген ушундай да ою да болгон эмес анда. Ой, жыйын бул деген алсыз адамдарга, ооруган адамдарга, мендей адамдарга эмне кереги бар жыйынга барыштын деп ойлогон. Бирок анын ушунчалык жан дүйнөсү түшүп баштаган, анын руху жакыр болуп баштаган. Анын жан дүйнөсү момун болуп калган. Анан мен ага жакшы кабар айттым. Ал күнү ал адам куткарылуу күнөөдөн алган. Ал чоң компаниянын директору болуп турганда, мен чоң компаниянын директорумун. Ага Исанын да ал учурда кереги жок болгон. Ушу 5-бөлүм Матайда жазылган 8 бата руху жакырлар бактылуу деп жазылып турат. Ыйлагандар бактылуу, анткени алар сооронушат дейт. Анан жөн эле ыйлай бериштин кереги жок.
Кудайдын райымына кириш үчүн качан биз өзүбүзгө караганда анан биз даана күнөөкөр экенибизди көрөбүз. Биздин жаныбыз, рухубуз жакыр болуп калат. Мен ушунчалык жаман адаммын. Мен ушунчалык ыплас адаммын. Анан качан биз өзүбүздү көргөндө, биз канчалык ушундай ыплас экенибизди, эмне үчүн мен ушундай жаманмын, эмне үчүн мен ушундай эки жүздүү адаммын, эмне үчүн мен ушунчалык ачуулуу адаммын, эмне үчүн мен ушунча ыплас адаммын, ушундай бир кайгыруу келет да. Ушул өзүнүн ким экендигин билгенде ыйлап, бир жаман үчүн эмес анда ыйлагандын. Эмне үчүн мен ушундай ыпласмын? Анан өзүнүн ушундай ыпластыгын, өзүнүн жаман экенин көргөндө, ушундай эки жүздүүлүгүн көргөндө, мына ушуну көргөндө, тамырын көргөндө адамдар ыйлап баштайт. Бир адам ушу жогорудан анан мен ыйык китепти ачып туруп, аларга кандай жол менен күнөөдөн куткарууну алган жолун айтып берем. Анткени алардын канча күнөөлүүсү чоң экендигин билбейт. Менин күнөөмдүн айынан мен тозокко барам, каргышка туш болом. Мен түбөлүктүү тозокко барам мен. Анан кандайдыр бир кайгы, анан бир чыдай алгыс нерсе пайда болгондо, анан жакшы кабарды угуп туруп алар абдан кубанышат. Бирок алардын өзүнүн ким экендигин билбеген адам, ооба мен анча-мынча күнөө кетирем, эмне күнөө кылбаган адам жок бекен бул дүйнөдө. Ооба мен бир аз күнөө кетирдим, ала эч нерсеге мен бир өтө чоң бир күнөө кылган жокмун. Мен бир ушунчалык бир коркунучтуу күнөө жасаган жокмун. Анан бир дагы кайгырбаган ушундай адам айтат да. Кудай алдында келиш үчүн анан өзүбүздү караганда анан канчалык биз ыплас экенибизди, ушундай бир кайгыруу нерсе пайда болот бизде. Андай адамдарга мындай Исаны кабыл алуу өтө оңойго турат. Анткени жазылып турат, ыйлагандар бактылуу, анткени алар сооронушат деп. Ыйлап, алардын өзлөрүнүн күнөөлөрүн көргөндө, алар Исага жолугушуп сооронушат алар. Анан өзүнүн күнөөсүн билбегендиктен, ооба мен бир аз күнөө кылгам. Эмне күнөө жасаган адам барбы бул дүйнөдө? Ооба мен чоң деле күнөө кылган жокмун дешим. Мен башка адамдарга бир жаман бир нерсе кылган жокмун деп, бир-эки жолу калп айтканмын. Андай адамдар, алар ыйлашпайт мындай. Мен ушул кылган күнөөм үчүн каргышка калам. Мен ушул кылган күнөөлөрүм үчүн мен жокко, өлүмгө дуушар болом. Анан алар өзлөрүнүн күнөөсү, мыйзамсыздыктар үчүн кыйналгандар. Анан жан дүйнөсү менен ыйлагандар. Анткени алар сооронушат деп жазылып турат.
ыйлагандар бактылуу, анткени алар соронушат деп жазылып турат. Момундар бактылуу, анткени алар жерди мурасташат дейт. Адилеттикке ачыккандар жана суусагандар бактылуу, анткени алар тоюшат дейт. Бир өзүбүздү караганда, бир учур болгондо биз өзүбүздү көрөбүз, мурдагы караганда эмес. Мен жаш чагыман бери мен ушу жыйында ушундай ишенимдүү болчумун. Анан 19 жашымда мен ойлогом, мен эмгекчил, чынчыл адаммын Кудайдын алдында деп ойлогом. Мен волонтер болчумун жыйында. Анан убактым болгондо мен жыйында иштечимин, жыйындагы жумуштарды кылчумун. Анан биз болсо ошол электр тогу жок болгондуктан лампаларды пайдаланчубуз. Анан лампалар кир болуп калган учурларда мен аны дайыма келип ушуну тазалап, анан ушундай ачычмын. Мен залды жыйначымын. Анан газондорду тазалачымын. Анан убакыт болгон сайын мен дайыма жыйында келип жумуш кылчумун. Анан мен дайыма өзүм мен жакшы адаммын деп эсептечимин. 62 жылы мен 19га толгом. Анан Кудай Теңир алмаган нерсени, башка нерсени көрсөттү мага. Ушул көздөр айырмаланып турган мурдагы көздөрдөн. Ушул учурга чейин мен ишенимдүү, анан мен руханий жашоом жакшы деп ойлочумун. Анан 62 жылы бир нерсе учурунда мен өзүм кандай адам экенин көрдүм. Мен ойлочумун, мен жыйын үчүн иштеп атам, мен жакшы адаммын деп. Бирок мен ушул күнү өзүмдү көргөндө канчалык ыплас экенимди көрдүм. Анан бир жарым жылча ушундай созулду. Ушу жарым жылдын ичинде канчалык ыплас, канчалык жаман, эки жүздүү адам экенимди көрдүм. Ага чейин мен жакшы осуяттарды аткарам, мен жакшы адаммын деп ойлогом. Бирок менде эч бир жакшы нерсе жок экенин көрдүм. Менде эч бир жакшы, адилеттик бир нерсе бар экенин көргөн жокмун. Мен ушу күнгө чейин жакшы адам экен деп ойлогом, бирок өзүнүн көзү менен мен ким экенимди көрсөттү. Канчалык ыплас, эки жүздүү, менде эч кандай адилеттик жок экенин көрсөттү. Мен билемин кандай ушу адилеттикке ачыккандар жана суусагандарды экенин билем. Менде андай жок болчу, мен эңсеген эмесмин. Ошол учурда мен адилеттикке ачыккандар, суусаган болчумун. Менде эч кандай адилеттик жок болчу. Менде эч бир ыйык нерсе жок болчу. Менде эч бир чындык жок болчу. Мен ошондо түшүндүм. Мен тозокко бара турган адаммын деп. Мен өлүмгө бара турган адаммын. Эгерде азыр Иса келсе, мен Иса менен көтөрүлбөйм дедим. Ооба, мен чынында эле адилеттикке ачыккан жана суусаган адам экенимди. Мен ушунум жакшы, бунум жакшы, муну жакшы жасайм деген гана бар болчу. Мен ушуну туура деп эсептеген ыйык, чынында бул деген чындык эмес болчу, бул эки жүздүүлүк болчу.
А менин жан дүйнөм ушунчалык ыплас кирге толгон болчу. А мен адамдардын алдында күлүп, жайнап, анан жыйында жумуштарды кылып, ушунчалык ыплас, ушундай жан дүйнөмдөгү ыпластык менен ушул нерсени көрсөткөм. А мен ойлогом, бул жакшы, туура иштер, жакшы иштер деп ойлогом. Бирок ошону мен көрүп баштаганда, бул адилеттикке жаткан эмес. Бул ыйыкка жаткан эмес. Мен чынында алганда мен ыплас адаммын, жаман адам экенимди көрдүм. Мен ушул учурда мен адилеттикке ачыккан, суусаган адам болуп көрдүм. Мен тозокко бара турган адам экенимди көрдүм. Ушул нерсе менин бардык жан дүйнөмдү кармап алды. Мен ушу адилеттикке ачыккандыктан, суусагандыктан мен качан өзүмдү жакшы деп ойлогондо оюм менен жашагам. Качан мен ачыкканда, адилеттикке жана суусагандыкты көргөндө, мен өзүмдүн бир чындыгымды көрсөтө алган жокмун. Өлүмгө баратканымды гана көрдүм. Ошондо мен Кудайдын ырайымын алып, мен күнөөдөн куткарылып алып, Иса Машаякты кабыл алыш үчүн силер тобо кылышыңар керек. Руху жакырлар бактылоо, ыйлагандар бактылоо, момундар бактылоо, адилеттикке ачыккандар жана суусагандар бактылоо. Эгерде ушундай жан дүйнө менен ушундай адамдар бата алышат. Мен силерге да каалайм ушундай жан дүйнөгө ээ болушуңарды. Жолукканга чейин жакшы калгыла. Рахмат.